Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарында Курман айт намазы кала ичиндеги мечиттерде окулду. Облустук казыяттан билдиришкендей, айт намазга 10 миңге жакын жаран катышты. Айт намазы башталганга чейин кала жетекчилеринин куттуктоолору айтылып, бул күндө ар бир мусулман кечиримдүүлүгүн, кайрымдуулугун көргөзүшү керектиги белгиленди. Айт күнү садака берүү, бири-бирине жылуу маанай тартуулап жана айттын түнүн жаратканга ибадат кылуу менен өткөрүү керек. Ошондой эле мусулмандар бири-бирине зыярат кылып, дуа кылышы маанилүү экени айтылды. Курман айттын урматына курмандык чалынып, мал эти шаардагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, жардамга муктаж жарандарга жана карыларга таратылып берилет. Алла Таала ушул кирип келген Курман айтты Алла Таала өзү кабыл кылган болсун. Элибизге, журтубузга Алла Таала жакшылыктарын насып кылган болсун. Курман айт бул албетте курбан жакындылык деген сөздөн алынган. Ушул күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, колунан келген адам курбанчылык чалуу. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде инна атойна кал каусар фасолли роббика ванхар. Алла Таала үчүн намаз окуу жана курбанчылык чал дейт. Алла Таала бул Алла Таала үчүн курбанчылык чалуу экен. Өзүбүздүн тапканыбыздан Алла Таала үчүн курбанчылык берүү. Албетте Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, силердин малыңардын эти дагы, каны дагы жетпейт, бир гана силердин такыбалыңар, ниетиңер жетет дейт. Курбанчылык чалуу үчүн Каракош шаарында, Ысык Көл областында көптөгөн жерлерде курбанчылык чалынат. Ушул кылган дуа тилектерибиз, кыла турган курбанчылыктарды Алла Таала өзү кабыл кылган болсун. Алла Таалам бардык нерселерге жакшылыктарын насып кылсын. Бүгүн айтта жакшы маанай менен болгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушу намаз көзүмдүн карайы деп. Ушу намаз менен аз Аллах Тааламан кайрылып сурасак, дуаларыбыз кабыл болот. Ошон үчүн ушу айт намазга шашылып келиш менен намаз окуп, ушу Алладан сурап, кыргыз элиме тынччылык, элиме аманчылык сурайлы. Эл журт Кыргызстан элибизге ынтымак, береке берсин, жакшылыктар берсин. Бардык эл журтубузга ушу айт майрамын жакшылап тосуп, тынчтык болуп, аман-эсен жүрөлү, ынтымактуу болуп жүрөлү.